Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 9-бөлүм. Байлык адамдын түпкү туюмундагы каалоосу. Акыл эсиңизге бай болуу пикирин орнотуңуз. Түпкү туюмдун күчүн, байгерлик үчүн кантип колдоносуз? Материалдык жактан кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, өйдө тартсаң өгүз өлүп, ылдый тартсаң арабасына тургандай кыйчалыш учурга кириптер болсоңуз, бул түпкү туюмуңузду ар дайым кирешенин бир бөлүгүн топтоп, көп акчалуу болооруңузга ынандыра албаганыңызды көрсөтөт. Аптада бир канча саат иштеп, көп акча тапкан кишилерди таанысаңар керек. Ар дайым маңдай тер төгүп, көп иштеп бай болуу мүмкүн дегенге ишенбеңиз. Эң жакшысы кыйналбай жашоо керек. Өзүңүз жакшы көргөн ишти жасаңыз. Рахат алганыңыз үчүн, көңүлүңүзгө жакканы үчүн иштеңиз. Лос-Анжелесте өтө жогорку өлчөмдөгү айлык алган бир жетекчини тааныйм. Өткөн жылы кеме менен 9 айлык саякатка чыкты. Бүт дүйнөнү кыдырды. Керемет жерлердин баарын көрдү. Анын ишканасында андан дагы билимдүү, тажрыйбалуу, балким жетекчи боло ала турган андан дагы жөндөмдүү кишилер бар эле. Бирок алган айлыктын 1/10 бөлүгүн алышчу. Бирок бул кишилерде көпкө умтулуу, чыгармачыл ойлор жок болчу. Булар түпкү туюмдун кереметтерине таакыр көңүл бурушчу эмес. Байгерлик адамдын акыл эсинде болушу керек. Байгерлик түпкү туюмдагы ой пикирге байланыштуу. Мен миллионермин дей берсең эле миллионер болуп калбайсың. Акыл эсиңде байгерлик жана молчулук пикирин камсыздап, байгерлик аң сезимдүүлүгүнө ээ боло аласың. Кедеймин десең, кедей боюнча каласың. Көрүнбөгөн колдоочу элементтер. Көптөгөн адамдардын эң чоң проблемасы көрүнбөгөн колдоочу элементтеринин жоктугу болуп саналат. Иштери жүрүшпөй артка кеткенде, карызга батканда же инвестиция кылам деп банкрот болгондо арга таппай буйдаланып калышат. Бул ишенимдин жоктугу, түпкү туюмду кантип колдонууну билбегендик, жан дүйнөсүндөгү түгөнбөс көрөңгүдөн кабары жоктук. Жокчулукка имерилип турган түшүнүктөгү киши өзүн жокчулуктун шарттарында табат. Акыл эси байгерлик жөнүндөгү ойго балкып турган киши болсо, айлана тегерегинде өзүнө керектүү баардык нерселер жетиштүү экенин көрө алат. Эч кимдин тагдырында жакырчылык жашоо жок. Байгерликке өзүңүзгө керектүү баардык нерселерге ашыгы менен ээ болуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Айткан сөздөрүңүз акыл эсиңизди туура эмес пикирлерден арылтып, туура пикирлерди жайгаштыра тургандай күчкө ээ. Байгерлик түшүнүгүнө ээ болуу үчүн идеалдуу ыкма. Балким, бул бөлүмдү окуп жатып мындай дешиңиз мүмкүн. Мен бай болушум керек, ийгиликке жетишим керек. Мындайда күн сайын 3 же 4 жолу 5 мүнөт өзүңүзгө өзүңүз минтип кайталап жүрүңүз. Байгерлик, ийгилик. Бул сөздөрдө абдан чоң таасири бар. Булар түпкү туюмдун ички күчүн билдирет. Акыл эсиңизди ичиңиздеги ушундай чоң күчкө бекемдеңиз. Андан кийин буга байланыштуу шарттарга жараткан жеткирет. Мен баймын дегенде ичиңиздеги чыныгы күчтөрдү иштеткен болосуз. Байгерлик дегенде акыл эсте эч кандай карама каршылык жаралбайт. Башкача айтканда, сиз байгерлик деген ойго берилгенде ичиңиздеги байгерлик сезими дагы өнүгөт. Байгерлик сезими байгерликти тилейт. Муну эч качан унутпаңыз. Жараткандын казынасы чексиз. Ал сиздин каалоо тилегиңизге, дубаңызга жараша жооп берет. Бул байгерлик же жакырлык болушу мүмкүн. Сиз байгерликти тилеңиз. Бай болуу кыялыңыз эмне үчүн жүзөгө ашпай жатат? Канчалаган жылдардан бери адамдардын ушундай эле даттанып, минтип айтышканын көрдүм. Канчалаган жумадан, айлардан бери муну айтып келе жатам. Мен баймын, менин мал мүлкүм бар дедим. Бирок эч нерсе болгон жок. Алардын мен баймын, мен мал мүлкүм бар дегенде өз ичинде жалган айтып жатышканын сезишкенин байкадым. Бир киши мындай деген: чарчаганга чейин бай болгонумду айта бердим. Азыр карасам баары ойдогудай эмес. Бул сөздү айтып жатып, бул туура эмес экенин билчүмүн. Айткандары аң сезими тарабынан кабыл алынбай, тастыктоо ыкмасына кайрылып айтып жаткан нерсесинин тескериси болгон. Тастыктоо сөзүңүз так болгондо жана психологиялык карама-каршылык же түшүнбөстүк келип чыкпаганда гана өтө чоң ийгиликке жетесиз. Бул кишинин айткандары абалды ого бетер жаман абалга алып барган. Себеби ага жакырлык санаасы таң уланып жаткан.
түпкү туюм катардагы сөздөрдө эмес, сиздин чындыгында туура жолго ишенгендигиңизди кабыл алат. Басымдуулук кылган бир ой же ишеним түпкү туюм тарабынан ар дайым кабыл алынат. Сиз ансыз деле байсыз, жараткан көптөгөн жакшылыктарын сизге тартуулаган. Берилген нерселерге ыраазы болгон абалда дагы көбүрөөгүн тилеңиз. Тилегиңиз текке кетпейт. Кээ бир адамдар үчүн байлык жакшы эмес. Ал өзүн өзү тарбиялай алган эмес. Бай болуу менен көптөгөн зулумдуктарды кылышы мүмкүн. Психологиялык карама-каршылыктан арылуунун жолу. Төмөндө мындай кыйынчылыкка туш болгондор үчүн карама-каршылыкты жеңүүнүн идеалдуу жолуна орун берилди. Бул сөздөрдү өзгөчө уктаардан мурун кайра-кайра кайталап жүрүңүз. Жараткан ар күнү, ар бир түн ийгиликтерим менен бейпилдигимди арттырып жатат. Соодасы жүрбөй, кирешеси өтө аз болгондуктан өтө кооптонуп жүргөн бир ишкерге кеңсесинде олтуруусун, сүкүт тартып, мындай сөздү кайталоосун сунуштадым. Сатуу көлөмү күн өткөн сайын артып баратат. Аң сезим менен түпкү туюмдун биргеликте иштөөсүн туюнткан бул сөздөр чексиз кудуреттүү затка жетип, иштери оңолду. Актай дүмүрчөктөргө кол койбоңуз. Жакшыраак иш деле жок. Кризис болуп жатат. Кредиттерди төлөй албаганымдан эми үйүмдөн кол жууп калат окшойм деген сыяктуу сөздөрдү колдонсоңуз, анда актай дүмүрчөктөргө кол койгон болосуз. Эртеңки күнү эмне болоор экен деп кооптонуп турсаңыз, анда дагы актай дүмүрчөктөргө кол коюп, негатив шарттарды өзүңүзгө тарткан болосуз. Түпкү туюмуңуз кооптонууңузду жана негатив сөздөрүңүздү каалоо деп кабыл алат да, жашооңузга тоскоолдуктарды, кечеңдетүүлөрдү, жакырчылыктарды, чектөөлөрдү алып келүүгө себепчи болуп калат. Түпкү туюмуңуз сизге өтө чоң насыя берет. Байгерлик сезимине ээ болгон кишинин байлыгына байлык кошулат. Жакырчылык сезими менен жашаган кишинин жакырчылыгына жакырчылык кошулат. Түпкү туюмуңуз ага жасаган, инвестиция кылган бардык нерсени кошуп көбөйтөт. Күн сайын эртең менен ойгонгонуңузда бейпил, ийгилик, байгерлик жана тынчтык жөнүндөгү ойлоруңузду түпкү туюмуңузда бышыктаңыз. Бул түшүнүктөрдүн үстүндө ой жүгүртүңүз. Акыл эсиңизди кайра-кайра ушундай түшүнүктөр менен алек кылыңыз. Мындай кыймылдуу ойлор түпкү туюмуңузда инвестиция катары өзүнүн жолун таап, акырында молчулукка, бейпилдикке себеп болот. Эмне үчүн эч нерсе болгон жок. Мен деле ошентим, бирок эч нерсе болгон жок деп жатканыңызды сезип турам. Натыйжага жете албадыңыз, себеби балким 10 мүнөттөн кийин өзүнчө кооптонгон ойлорго кабылдыңыз да, айтып жаткан позитивдүү ойлордун таасирин жоготуп алдыңыз. Жерге бир урук эккениңизде ошол эле күнү каза баштайсызбы? Өнүп чыгуусун, өсүп жетилишин күтөсүз. Тигил төлөмдү төлөй албайм деп жатасыз дейли. Ошол төлөм деп айта баштаганыңызда эле дароо токтотуңуз. Муну ар тараптуу ийгиликке жетем деген сыяктуу позитивдүү сөзгө айландырыңыз. Байгерликтин чыныгы булагы. Түпкү туюңуз эч качан ой пикирден өксүбөйт. Ар дайым ал жерде аң сезимиңизге сызылып агууга даяр турган, чөнтөгүңүздөн акталай акчага айлана турган сансыз пикир бар. Доллардын куну төмөндөп же көтөрүлгөнүнө карабастан, бул процесс акыл эсиңизде улана берет. Байлык эч качан облигацияларга, акцияларга, банктагы акчаңызга көз каранды эмес. Булар жөн гана символдор. Албетте булар керектүү, пайдалуу, бирок жөн гана символдор. Мен басым жасап жаткан нерсе мындай. Эгер түпкү туюмуңузду байгерликке жетишүүгө, бул жашооңузда бар болооруна ынандыра алсаңыз, аны кандай формада экенине карабай, күчтүү каалоого айланат. Бул каалоо жаратканга жетет. Жоктулуктун негизги себеби дайыма болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга тырышканын айткан адамдар бар. Алар тийиштүү муктаждыктардын камсыз кылуу үчүн абдан чоң күрөш жасап жаткандай көрүнүшөт. Алардын айткандарына кулак салып көрдүңүзбү? Алардын ою көбүнчө бир эле нерсенин айланасында айланчыктап турган. Жашоодо ийгиликке жеткен жана өзүн көрсөтө алган адамдарды каралап турган. Ал киши барго жеткен шылуун, таш боор, көз боемочу дешет. Мына ошондуктан булар жакырчылыктын азабын тартышат. Өздөрү каалап, эңсеп жаткан нерсени өздөрү улам каралап турушат. Бай кишилерди сындагандарынын себеби алардын байлыгына суктанып, иштардык кылгандыгында. Байгерлик кушуңуздун канат байлап зымыра учуш үчүн өзүңүздөн бай адамдарды сындабоо, каралабоо зарыл. Байгерликтин алдындагы тоскоолдук. Көптөгөн кишилердин жашоосунда байгерликтен куру калышына жол ачкан бир сезим бар.
Көптөгөн кишилер муну абдан татаал жолдор менен барып араң билишет. Бул сезим көрө албастык. Маселен, бир атаандашыңыздын банкта чоң суммада акча салганын, бирок сиздин банкка сала турган акчаңыз абдан аз суммада экенин көргөнүңүздө, бул сиздин көрө албастык кылууңузга себеп болобу? Мындай сезимди жеңүү үчүн өзүңүзгө кандай сонун, ал кишинин акчасынын көптүгү мени абдан кубандырды, ага андан дагы көп байлыкка жетишүүсүн тилеймин деп айтыңыз. Көрө албастык маанай сизге зыян келтирет, себеби сизди терс абалга түртөт. Мындай учурда байлык жакындамак турсун сизден тескерисинче алыстайт. Эгер башка бирөөнүн ийгилигине же байлыгына тынчыңыз кетип жатса, дароо ал үчүн андан көп байлыкка жетүүсүн тилегениңизди айтыңыз. Бул акыл эсиңиздеги терс ойлорду таасирсиз абалга алып келе турган түпкү туюмдун мыйзамы аркылуу өтө чоң байлыктын сизге карай агылуусуна өбүлгө болот. Байлыкка жетүү үчүн акыл эсиңиздеги тоскоолдуктарды жок кылыңыз. Туура эмес жолдор менен акча таап жатканын ойлонгон бирөө үчүн кооптонуп жаткан болсоңуз, анда муну токтотуңуз. Эгер кооптонууга себеп бар болсо, ал кишинин акыл эс мыйзамын туура эмес колдонуп жатканын түшүнөсүз. Убакыттын өтүүсү менен акыл эс мыйзамы ага көз кулак болуп берет. Жогоруда айтылган себептер менен аны сындабаганга аракет кылыңыз. Байлыктын алдындагы тоскоолдук сиздин акыл эсиңизде экенин унутпаңыз. Эми бул тоскоолдукту жок кыла аласыз. Муну акыл эстүү түрдө адамдардын баары менен жакшы мамиледе болуп жасай аласыз. Уктаңыз, анан бай болуңуз. Кечинде уктаар алдында төмөндөгү ыкманы колдонуп көрүңүз. Унчукпай, жай гана чын дилден байгерлик деген сөздү кайталаңыз. Муну куддун бир жаңылмаш сыяктуу кайра-кайра кайталаңыз. Ушул сөздү айтканча уктап калыңыз. Мунун натыйжасы сиз таң калтырбай койбойт. Дароо дубага айланат. Дубага жооп берүүчү кудурети чексиз зат сизге молчулукту тартуулайт. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, түпкү туюңуздун жардамы менен бай болом деген пикирге келиңиз. Экинчи, бир гана маңдай териңиз менен эмес, акыл эсиңиз менен дагы бай болууга аракет кылыңыз. Үчүнчү, байгерлик бул түпкү туюмдун ынандыруу. Акыл эсиңизде байгерлик пикирин пайда кылыңыз. Бешинчи, байгерлик сезими байлыкка себепчи болот. Бул ар дайым эсиңизде болсун. Алтынчы, аң сезимиңиз менен түпкү туюңуз бири-бирин түшүнүүсү керек. Түпкү туюңуз сиз туура деп сезген нерсени, басымдуу ойлорду ар дайым кабыл алат. Оюңузда көбүнчө жакырчылык эмес, байгерлик болуусу кажет. Жетинчи, байгерликке байланыштуу ар түрдүү психологиялык карама-каршылыктарды жеңүү үчүн тез-тез минтип кайталап жүрүңүз. Күн сайын ар түн жеткен ийгиликтери менен кепилдигим артып баратат. Сегизинчи, мындай бир пикирди дагы тез-тез кайталоо менен соодаңызды арттыра аласыз. Кирешем күн өткөн сайын артып баратат. Ишим жүрүшүп өнүгүп баратам жана күн сайын дагы да бай болуп баратам. Тогузунчу, жакшыраак жумуш жок, кризис болуп жатат деген сыяктуу сөздөрдү айтпаңыз. Актай дүмүрчөккө кол коюудан баш тартыңыз. Бул сөздөр бир гана жоготууларды арттырат. Онунчу, аң сезимдүү түрдө айткан нерсеңизден бир канча мүнөттөн кийин акыл эсиңиз менен баш тартпашыңыз керек. Бул айткан позитивдүү сөздүн таасирсиз абалга алып келет. 11-чи, чыныгы байгерликтин булагы акыл эсиңиздеги ойлордон түзүлөт. 12-чи, көрө албастык жана кызганыч байгерликтин алдындагы тоскоолдуктар болуп саналат. Башкалардын байгерлигинен ырахат алыңыз. 13-чү, байгерликтин алдындагы тоскоолдук бул сиздин акыл эсиңиз. Акыл эсиңизде баары менен жакшы мамиледе болуп, бул тоскоолдукту жок кыла аласыз. 10-чу бөлүм. Акчаны негизги максатыңызга айландырыңыз. Жыргалчылык, бактылуулук, бейпилдик жана сүйүүнү тилеңиз. Сиз адам катары сүйүү жана жакшы ниетти таратыңыз. Бай болууга акылуусуз. Сиздин дагы бай болууга акыңыз бар. Молчулукта жашоо, өткөрүү, бактылуу, рахаттуу жана эркин болуу үчүн бул жарыкка келгенсиз. Ошондуктан кенен бактылуу, жыргалчылыкта жашоо үчүн сиз зарыл акчага ээ болушуңуз керек. Сиз өнүгүү, руханий, психологиялык жана материалдык жактан алдыга жылуу үчүн бул жарыкка келгенсиз. Өзүңүздү толук кандуу өнүктүрүүдө жана дареметиңизди толук ачууга акыңыз бар. Мунун маанилүү жактарынын бири каалоо аркылуу айлана чөйрөңүздү кооздуктарга жана ыңгайлуулуктарга айландырууга жөндөмдүүсүз. Эмне үчүн түпкү туюңуздун көрөнгөсүн билип, жыргалчылык менен жашай алганда гана жетишинче топук кыла аласыз.
Бул бөлүмдө акчалуу болуунун үйрөнөсүз. Муну үйрөнгөн соң сиз зарыл санга, керек болсо ашыгы менен ээ болосуз. Эч кимдин бай болууга умтулууңуздан улам шектенүүсүнө же уялышыңызга себеп болушуна мүмкүнчүлүк бербеңиз. Бул толук кандуу, бактылуу, таң калыштуу жашоо мүдөөсү болуп саналат. Бул рухий эргүү. Жакшы эмес, өтө жакшы нерсе. Акча бул жөн гана символ. Акча алмашуунун символу. Сиз үчүн болгону өзүңүз каалаган эркиндиктин эмес, ошол эле кезде сулуулуктун, тазалыктын, молчулуктун жана ыңгайлуулуктан дагы символу. Ошону менен бирге улуттун экономиканын кубаттуулугун дагы көрсөтүүчү катары көрүүгө болот. Каныңыз организмиңизде эркин айланып жүргөндө сиздин ден соолугуңуз чың болот. Акча дагы сиздин жашооңузда эркин айланып жүргөндө экономикалык жактан күчтүү болосуз. Адамдар акча чогултуп банктарга салып коюп корко баштаганда экономикалык жактан ооруп калышат. Байыртан бери символ катары акчанын абдан көп түрлөрү болгон. Эсиңерге келген баардык нерселер бир кездерде кайсыл бир жерлерде акчанын ордуна колдонулган. Алтын менен күмүштөн тышкары туз, баалуу таштар, ар кандай түрдөгү кооздуктарды атап айтсак болот. Эми азыр акчаны жана накталай акчага айланган башка документтерди колдонуудабыз. Мунун себептеринин бири баарына белгилүү. Бир нерсенин наркын төлөгөндө чек жаздырып алуу бир нече койду жетелеп алганга караганда жеңил. Байгерликке алып барган жолду басуу. Түпкү туюңуздун иштөө жолдорун түшүнгөнүңүздө колуңузда ар кандай түрдөгү руханий, психологиялык, материалдык байлыкка алып баруучу жолдун картасын көрө аласыз. Акыл эстин мыйзамдарын билүү кыйынчылыгына чыдаган киши эч качан жокчулуктун азабын тартпай турганын билип, буга ишенет. Экономикалык кризистерге, биржадагы олку-солкулуктарга, депрессияга, иш таштоолорго, инфляциянын өсүшүнө жана ал тургай согушка карабай, алардын керектөөлөрү толугу менен канааттандырарлык абалда болот. Мунун себеби анын бай болуу тууралуу оюн түпкү туюм аркылуу жаратканын билгенинде, ошентип кандай болсо да муктаждыктарынын чечилишине ишенет. Акыл эсинде өзү акчанын жашоосунда эркин айланганына жана ар дайым аны ашыгы менен табаарына ишенет. Эртең кандайдыр бир экономикалык каатчылык болсо, мал мүлкү арзыбаган баада сатыла баштаса дагы, ал өз байлыгын кайра ала алат. Кандай кризис болбосун, андан оңой эле өтөт, атүгүл пайда да көрөт. Эмне үчүн көп акчабыз жок. Бул бөлүмдү окуп жатып, мен мындан дагы чоң пайдага акылуумун деген ойго келишиңиз мүмкүн. Менимче көп адам ушинтип ойлонот. Чындыгында буга акылуу болсоңуз да жете албай жүрүшүңүз мүмкүн. Бул кишилердин көп акчага ээ боло албай жатканынын себебинин бирөө акчанын ичинен же ачык эле айтып жаман көрүшкөнү жана акча колдун кири катары көрүүсү. Балдарына жана досторуна акчага берилген адам жамандыкка туш болот дешет. Жыргалчылыкка жете алышпаган дагы бир башка себеби жупуну жашоону кандайдыр бир изгирлик деп билгендиги. Түпкү туюмдун калыбы бала кездеги билимге байланыштуу болушу мүмкүн же диний түшүнүктөрдүн туура эмес чечмеленишинен да болушу мүмкүн. Акча менен ырааттуу жашоо. Бир жолу бир киши жаныма келип мындай дейт: "Кoko тыйыным жок. Бирок бул эчтеке эмес. Мен акчаны жакшы көрбөйм. Акча бардык жамандыктардын булагы." Бул сөздөр карама каршылыктуу, невротикалык акыл эстин ойлорун туюндуруп турат. Акчанын башка бардык нерселерден артык көрүү олку-солку жашооңузга себеп болот. Сиз күчүңүздү жана активдүүлүгүңүздү акылдуулук менен колдонуу үчүн жашап жүрөсүз. Кээ бир кишилер күчкө, кээ бирөөлөр болсо акчага кызыгышат. Эгер жүрөгүңүз акча үчүн согуп турса жана мен акчаны гана каалайм, оюмдун баары ага чогултуу менен байланышкан, башка эч нерсе маанилүү эмес десеңиз, акча табышыңар мүмкүн жана кандайдыр бир байлыкты колго алышыңар да мүмкүн. Бирок кандай азап менен ырааттуу жашоо өткөрүү үчүн тирүү жүргөнүңүздү унутасыз. Акыл эстин бейпилдиги, гармония, сүйүү, жыргалчылык жана ден соолукту бекемдөөгө багытталган ачкалыкты түшүнүшүңүз керек. Акчаны биринчи максатыңызга айландырсаңыз, анда туура эмес чечимге келген болосуз. Оболу болгон каалооңуз акча болгонун ойлойсуз, бирок андан кийин аракеттериңиздин артынан муктаж болгон нерсеңиздин бир эле акча болбогонун түшүнөсүз. Өлүм алдында жаткан эч ким соңку сааттарын акча табууга жумшагысы келбейт. Ошол эле кезде купуя жөндөмүңүздүн чыныгы билдирүүсүн жашоодо туура жерди, сулуулукту, башкалардын жыргалчылыгына жана ийгилигине көбүрөөк салым кошууну дагы самайсыз. Түпкү туюмдун мыйзамдарын үйрөнүп, кааласаңыз миллиондогон долларга ээ боло аласыз.
Ошол кезде акыл эс тынчтыгын, гармониясын жана мыкты ден соолукту сактай аласыз. Жакырчылык бул психологиялык оору. Жакырчылык кандайдыр бир изгилик эмес, башка психологиялык илдеттер сыяктуу эле оору. Эгер тулку боюңуз менен оорукчан болсоңуз, анда бир нерселерди терс болуп жатканын байкайсыз. Шипа издеп, ден соолугуңузду дароо жакшыртууга аракет кыласыз. Ошол сыяктуу эле, эгер жашооңузда улам айланып турган тийиштүү акчаңыз жок болсо, демек түпкүлүктүү бир мандемиңиз бар. Ичиңиздеги жашоо принцибин түрткүсү өсүп өнүгүүгө жана жашоого береке кошууга багытталган. Сиз бул жарыкка алачыкта жашаш үчүн, жыртык кийимдерди кийип, ачка болуу үчүн келген жоксуз да. Сиз бактылуу, бакубат жана ийгиликтүү болушуңуз керек. Эмне үчүн акчаны эч качан сынга албашыңыз керек. Акчага байланыштуу кызыктай жана туура эмес ырым-жырым, ишенимдерден акылыңызды тазалаңыз. Эгер андай кылбасаңыз, акчанын берекесин кетирүүгө себеп болосуз. Сиз каралаган нерсеңизден ажырай турганыңызды унутпаңыз. Сындалган нерсе өзүнөн алыстаарын билип коюңуз. Акчага туура мамилени аныктоо. Мына, сизге акчаңызды көбөйтүү үчүн колдоно турган жөнөкөй ыкма. Төмөнкү фразаларды күнүгө бир нече жолу колдонуңуз. Мен акчаны жакшы көрөм. Мен аны акылман, конструктивдүү жана адилеттүү колдоном. Жашоомдо акча тынымсыз айланып турат. Бул абдан сонун. Мен акчаны жакшы иштерге гана колдоном. Мен демдүү күчтүү болгонума жана муну акыл эсимдин байлыгы катары көргөнүмө ыраазымын. Илимий ой жүгүрткөн киши акчага кандай карайт? Сиз жер астынан алтын, күмүш, коргошун, жез же темирдин кен таптыңыз дейли. Буларды жаман дейсизби? Албетте жок. Баардык жамандыктар адамдын караңгы көз караштарынан, билимсиздигинен, жашоону туура эмес чечмелөөсүнөн жана түпкү туюмду туура эмес колдонуусунан келип чыгат. Акча жөн гана символ болгондуктан, биз коргошун, калай же башка металлды деле алмашуу каражаты катары колдонсок болот. 20-кылымдын башында акшынын 10 центи жана 25 центи күмүштөн жасалган. Анан мамлекет аларды арзаныраак металлдан жасай баштады. Бирок колдонулган металлдын баасы төмөндөсө да, акчанын баасы дагы эле 20 центти түзөт. Бир физик сизге бир металлдан башка металлдын айырмасы анын түрү жана атомдогу элементардык бөлүкчөлөрүнүн саны экенин айтат. Металлга бөлүкчө агымын колдонуу менен аны башка металлга айландыра аласыз. Ошентип, биз алхимиктин көбүрөөк баалуу металлдардан алтын өндүрүүгө аракет кылган кыялын түшүнө алабыз. Анан алтынды коргошундан жакшы же жаман эмес. Алар ар кандай касиетке ээ болгон ар кандай заттар. Анткени тарыхта алтын баалуу деп эсептелген, анткени адамдар аны коргошунга караганда көбүрөөк сүйүшкөн же жек көрүшкөн. Байлыкка байланыштуу ар кандай психологиялык карама-каршылыктарды жеңип өтүү үчүн бул ниет сөздөрдү тез-тез кайталап туруңуз. Күнү-түнү тапкан пайдам менен жыргалчылыгым артып баратат. Көрө албастык менен кызганыч байлыктын алдындагы тоскоолдуктар болуп саналат. Башкалардын байлыгынан ырахат алыңыз. Акча колдун кири же акчага кыпындай да маани бербейм деген сөздөрдү эч качан колдонбоңуз. Сындаган нерсеңизди жоготосуз. Акчанын өзү жакшы нерсе же жаман нерсе эмес. Аны жакшы же жаман деп сиз жөн эле ойлойсуз. Байгерликке алып барган жолдогу тоскоолдуктар. Кимдир бирөөлөрдөн көз боечулук менен акча таба албайсың деп айтылган сын пикирди уккан чыгарсыңар. Минтип айткан же ойлогон киши кандайдыр бир деңгээлде материалдык жактан кыйналып жаткан чыгар. Балким өзүнө караганда көбүрөөк ийгиликке жеткен, көбүрөөк булактарды колго алган, досторуна ачууланып, кайгырып жаткандыр. Эгер андай болсо, бул киши өзүнүн кыйынчылыктарын өзү пайда кылып жаткан болот. Ал достору жөнүндөгү терс ойлорун жана алардын байлыгы тууралуу сын пикирлерин өзүнүн байлыгынан, мал-мүлкүнөн кол жууп калышына себеп болот. Сизди улам сындаган бирөөнүн жанында тура аласызбы? Албетте жок. Байлык дагы өзүн сындаган бирөөнүн жанында тура албайт. Бул киши тилегине жараша ошол жолго түшүп алган. Тилегиңиз эки түрдө айтылат. Бир жагынан байлыктын мага карай агылуусун тилейм десең, дагы бир жагынан ал кишинин байлыгы таза эмес деген сөздү колдоносуң. Бул карама-каршы пикир жакырлыкка алып келет. Кудум ушул нерселер кайгы капанын жана жакырлыктын эң маанилүү себептеринин бири болуп саналат. Ар дайым башка бирөөнүн байлыгынан жана жыргалчылыгынан рахат алууга маани бериңиз. Инвестицияларыңызды сактаңыз. Эгерде сизге инвестицияларыңыз боюнча багыт керек болсо же
акцияларыңыз, облигацияларыңызга тынчсызданып жатсаңыз, акырын мындай деңиз: чексиз кудуреттүү зат менин баардык финансылык операцияларымды көзөмөлдөйт. Мен жасаган баардык нерсе мал мүлкүмдү көбөйтөт. Муну тез чын ыкластан аткарып турсаңыз, акылмандык менен инвестиция кылуу маселесине багытталып жатканыңызды көрөсүз. Башкача айтканда, тобокелдүү соода иштерине киришүүңүзгө уруксат берилбегендиги үчүн банкроттук токтотулат да, андан корголосуз. Эч нерсе бекер эмес. Чоң дүкөндөрдө кимдир бирөөнүн уурлук кылуусуна жол бербөө үчүн жетекчилер кароолчу коюшат. Алар күн сайын бир нерсеге бекер ээ болуу үчүн аракет кылгандарды кармашат. Мындай ишке баргандар жакырчылык жана колу жукалык басымдуулук кылган психологиялык маанайда болот. Башка бирөөлөрдөн бир нерсе уурдаганда негизинен өзүнүн бейпилдигин, гармониясын, ишенимдерин, дурустугун, жакшы ниетин уурдап жаткан болот. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Мындан да аркысы, түпкү туюмуна жиберген маалыматтар аларга жоготууларды алып келет. Адамдагы жоголот. Кадыр баркынан ажырайт, социалдык макамы кыйрайт, психологиялык бейпилдиги жок болот. Мындай кишилер акыл эси кандай иштеп жатканын такыр түшүнүшпөйт. Өздөрү муктаж болгон нерселердин булагына ишенишпейт. Психологиялык жактан түпкү туюмундагы күчтөрүнө ишенип, чыныгы мааниге багыттала тургандыгын түшүнүшкөндө, анда жакшы жумушка жана молчулукка жетишмек. Андан кийин дурус, чын ыкластуу жана туруктуулук аркылуу өзүнө дагы, коомго дагы өтө чоң пайда алып келишмек. Эске аларлык баалуу пикирлер. Бай болууга акылуу экениңизди айта билгидей кайраттуу болуңуз. Сизге эптеп жете турганчалык акчаны гана ойлобоңуз. Жасашыңыз керек болгон баардык нерсени ойлогонуңузда, жасаш үчүн талап кылынган баардык акчанын болоорун ойлонуңуз. Түпкү туюңуздагы байлыкка жуурулушуп кетиңиз. 3. Акча сиздин жашооңузда эркин айланып жүрсө, демек сиз экономикалык жактан күчтүүсүз. Акчага келип кетчү нерседей карасаңыз, анда көп акчаңыз болот. Агын суулар кээде ташкындап агат, кээде азайып агат. Суулар кээде азайып агып жаткан болсо, аны кайрадан ташкындап агаарына ишене бериңиз. 4. Адамдар акча топтоодон кыйналганынын, эч качан жетиштүү акчага ээ боло албаганынын себептеринин бири акчага сын тагышканында. Сиз сын таккан нерселер сизден заматта алыстай берет. 5. Акчаны кудай кылып албаңыз. Акча бул жөн гана символ. Чыныгы байлык акыл эсиңизде турганын унутпаңыз. Сиз баардык жагынан жакшы жашоо үчүн бул жарыктыкка келгенсиз. Кудуретчи чексиз зат сизге канча керек болсо, ошончо акчаны да камсыздап берүүгө күч жетет. 6. Акчаны жашоодогу негизги максатыңызга айландырып албаңыз. Жыргалчылык, бактылуулук, бейпилдик жана сүйүү тилегиле. Сиз адам катары сүйүүнү жана жакшы ниетти таратыңыз. Ошондо жараткан дагы сизге жакшылыктарын тартуулайт. 7. Жокчулук изги абал эмес. Бул кандайдыр бир деңгээлде психологиялык оору. Өзүңүздү мындай психологиялык карама-каршылыктан же оорудан арылтышыңыз керек. 8. Бул дүйнөгө алачыкта жашоо үчүн, жамаатчы кийим кийүү үчүн же ачка калуу үчүн келген жоксуз. Молчулукта жашаш үчүн келгенсиз. 9. Бир нерсени бекер алууга аракет кылбаңыз. Эч ким сизге бекер тамак бербейт. Бир нерсе алуу үчүн акысын төлөө керек. Максаттарыңызды, идеяларыңызды, жасай турган иштериңизди көбүрөөк ойлосоңуз, сиздин акыл эсиңиздин тереңиндеги көрөнгөңүз дагы сизди колдойт. Байгерликтин ачкычы түпкү туюмду бай болуу мүдөөсүнө ынандырууда. Акчанын кулу болбоңуз. Ал жөн гана символ. Чыныгы байлык акыл эсиңизде экенин унутпаңыз. Сиз эч кем болбой жашоо үчүн бул жарыкка келгенсиз. 11 бөлүм. Түпкү туюм ийгиликтеги өнөктөшүбүз. Ийгиликтин чыныгы жана терең мааниси жашоодо жолдуу болуу. Бул дүйнөдө өмүр бою бейпил, рахаттануу жана бактылуу жашоону ийгилик деп атаса болот. Жашоонун бейпил, гармония, чын ыкластуулук, ишеним, бактылуулук сыяктуу чындыктары кол менен кармалбайт, көзгө көрүнбөйт. Булар адамдардын терең мендигинен келет. Мындай сапаттарды ойлоо түпкү туюмуңузда ушундай бейиш казыналарынын түзүлүшүн камсыздайт.
Ийгиликке карай 3 кадам. Ийгиликти көздөй жасалуучу алгачкы зарыл кадам кайсыл ишти кааласаңыз ошол ишти табуу. Андан кийин ошону аткаруу. Ишиңизди жакшы көрбөсөңүз, бүткүл дүйнө сизди эң ийгиликтүү деп тапса дагы, өзүңүздү ийгиликтүү сезе албайсыз. Ишиңизди жакшы көрсөңүз, чын көңүлдөн иштейсиз. Кайсы бир киши психиатр болууну абдан кааласа, конгресстерге катышып, адамдын психологиясын, анын иштөө эрежелерин изилдегенин улантат. Башка клиникаларга барып, эң акыркы илимий басылмаларды окуйт. Башкача айтканда, элдин көйгөйүн чечүү маселесинде эң алдыңкы ыкмалар жөнүндө улам жаңы маалыматтарды алууга аракет кылат. Себеби бейтаптардын муктаждыктарын дайыма биринчи орунга коет. Балким, бул сүйлөмдү окуп жатып минтип ойлонушуңуз мүмкүн. Алгачкы кадамды аткара албаймын. Себеби өзүм эмнени каалаганымды билбеймин. Өзүм жакшы көргөн тармакты табуу үчүн эмне кылсам болот? Эгер ушундай абалда болсоңуз, сизге жол көрсөтүш үчүн мындай сөздү айтсаңыз болот. Кудурети чексиз заттын акылмандыгы менин жашоодогу туура ордумду көрүп турат. Бул сүйлөмдү унчукпай позитивдүү маанайда жакшы көрүү менен акылыңызга айтыңыз. Ишеним, туруктуулук менен улантсаңыз, мунун акыбети сезим, туюм же белгилүү бир багытка карай кызыгуу түрүндө кайтат. Бул жыйынтык ачык, бейпил, үнсүз, ички байкоо түрүндө келет. Ийгиликтин экинчи кадамы белгилүү бир иш тармагында адистешүү жана бул тармакта бийик деңгээлде болууга аракет кылуу. Бир окуучу кесип катары химияны тандады дейли. Бул тармактын көптөгөн булактарынын бирөөсүн тандап, көпчүлүк убактысын ошол адистикке бөлүшү керек. Анын ички дымагы, аны тандаган тармагына байланыштуу баардык нерсени билүүгө шыктандырышы керек. Эгер мүмкүн болсо, тең туштарынын баарынан озуп көптү билиши керек. Бул адам ишине баш оту менен кирип, муну бүткүл дүйнөгө жакшылык кылуу үчүн колдонууну самашы керек. Ички дүйнөңүздөгү нерсе сизди эң чоң кызматкериңиз болсун. Эптеп бир нерсе кылууну каалаган киши психологиялык мамилесинин ортосунда чоң бир контраст бар. Эптеп бир нерсе кылуу бул ийгилик эмес, адамдын дилгирликтен мүдөө бийик. Аны умтулуусу чын ыкластуу болушу керек. Башкаларга жардам берип, алардын нанына май сүртүп берүү керек. Үчүнчү кадам эң маанилүү. Жасагыңыз келген нерсени бир гана сиздин өзүңүздүн ийгилигиңизге салым кошот деп ойлобошуңуз керек. Тилегиңиз өзүмчүл эмес, адамзатка пайдалуу болсун. Бул үчүн түрмөктүү иштөө зарыл. Башкача айтканда, ой санаңызды дүйнөнү сактап калуу жана дүйнөгө жакшылык кылуу максаты коштоп жүрүүсү абзел. Эгер бир гана өзүңүздүн пайдаңыз үчүн иштесеңиз, бул маанилүү түрмөктү жыйынтыктай албайсыз. Ийгиликтүү көрүнүшүңүз мүмкүн, бирок жашооңузда пайда болгон убактылуу убакыт тилкесинде кыйчалыштарга же ооруга жол ачып алышыңыз ыктымал. Чыныгы ийгиликтин ченеми. Бул маселеде минтип ойлонушуңуз мүмкүн. Деги бул боюнча бир программаны көргөн ошол кишиге эмне деш керек? Шектүү иштердин натыйжасында 100 миллиондогон доллар тааптыр. Көрүнүп тургандай, абдан чоң ийгиликке жетиптир. Бул кишинин адамзатка жакшылык кылайын деген ою болгонун айта албайм. Мындай учурлар көп байкалат, бирок булардын ички маанисин түшүнүүдө сергек болушубуз керек. Бир киши бир канча убакытка ийгиликтүү көрүнүшү мүмкүн, бирок алдамчылык менен, туура эмес жолдор менен табылган акча оп-оңой эле колдон кетет. Кетпесе дагы башкалардан эмес, өзүбүздөн эле уурдап алган болобуз. Өзүбүздүн кылган мамилебизден улам пайда болгон жокчулук жана чектөө сезими организмибизде үй бүлөлүк жашообузда жана башкалар менен болгон байланышыбызда дагы башкача формада көрүнө баштайт. Биз эмнени ойлосок, биз ошобуз. Кимдир бирөө арам жол менен байлык тапса да, бактылуу боло албайт. Психологиялык жактан бейпилдик болмоюнча ийгилик болбойт. Түнкүсүн жакшы уктай албаган, оорукчан болгон жана өзүн күнөөкөр сезген бир кишинин байлыгы эмнеге жарамак эле? Бир жолу Лондонда таанышкан ашынган күнөөкөр мага башынан өткөн окуялары жөнүндө бир нерселерди айтып берди. Лондонданын чет жакасында заңгыраган бир үйдө жана Франциядагы дачасында жыргап кунап жашаганынан өбөлгө түзгөн абдан көп байлыгы бар экен. Абдан ыңгайлуу жерде жашаса да, жан дүйнөсүндө тынчтык жок болчу. Скотланд Ярдтын колуна түшүп калуудан абдан коркчу. Бул дайымкы коркуу жана терең жайгашкан күнөөкөрлүк психологиясы анын ички дүйнөсүндө уйгу туйгу ызычууну тынчыбашына себеп болгон.
Күнөөкөрлүк психологиясы ар кандай балакеттерди өзүнө тартып турчу. Кийин бул кишинин полиция тарабынан кармалып түрмөгө камалганын уктум. Түрмөдөн чыккандан кийин психологиялык жана руханий жактан абдан өзгөрдү. Жумушун башынан баштап абдан дурус мыйзамдарга баш ийген жаран болуп чыга келди. Эмне кылыш керектигин билип, бактылуу жашап калды. Ийгиликтүү адам өзүнүн жумушун жакшы көрөт, өзүнүн ким экенин толук түшүндүрүп бере алат. Ийгилик бул бир гана тапкан акчаң эмес. Ийгиликтүү адам чоң психологиялык жана рухий түшүнүккө ээ болгон адам. Бүгүнкү күндөгү ийгиликтүү кишилердин көпчүлүгү түпкү туюмдарын туура колдонуу менен ийгиликке жетишкен. Бул кишилер бир долбоордун натыйжасын көрө алуу жөндөмүнө эгедер. Булар өздөрү эмнени кааласа, ошого алдын ала кыялы менен жетип сезе алышкан. Бир максатты так, ачык айкын кыялдан алсаңыз, түпкү туюмуңуздун кереметтерге себепчи болгонун көрөсүз. Ички дүйнөңүздө баардык каалоолоруңузду ишке ашыра турган чоң күчкө ээ экениңизди түшүнгөндө, ишенимге дагы, бейпилдикке дагы жетесиз. Кыймыл аракетиңиз кандай болсо болсун, түпкү туюмуңуздун мыйзамдарын билишиңиз керек. Акыл эсиңиздин күчүн кантип колдонуу керектигин билгенде, өзүңүздү толук түшүндүрө баштаганда гана чыныгы ийгиликке алып барчу жолду тапкан болосуз. Эгер туура жолго кадам таштап, жараткандын колдоосун алсаңыз, ким сизге каршы тура алат? Ушундай түшүнүккө ээ болсоңуз, бул дүйнөдө жана аркы дүйнөдө эч бир күч сиздин ийгиликке жетүүңүзгө тоскоолдук кыла албайт. Кыялы кантип орундалды? Голливудда киного баруунун же телевизор көрүүнүн жакшы көргөн дээрлик баары тааныган бир актёрго жолуктум. Ал Мидвестте кичинекей бир айылда чоңойгонун айтты. Үй бүлөсү араң күн өткөрчү экен. Көңүл ачкан бир гана нерсем эки каналдын араң тарткан кара ак түстөгү бир телевизорум бар эле дейт. Ошол кездерден баштап актер болууну самап кыялдана баштаптыр. Бул кыялы барган сайын акыл эсине сиңе бериптир. Эгин талаасында иштеп жүргөндө же уй кайтарган кезде дейт ал. Атымдын афишаларга чоң ариптер менен жазылып турганын кыялданчумун. Бардык нерсе так, даана көрүнчү. Мага кызыккан көрөрмандардын көптүгү мени менен маектешүү үчүн чуркаган журналисттерди элестетчүмүн. Канча жыл ушундай кыялдар менен жашадым. Акыры үйдөн чыктым. Лос-Анджелеске келдим. Кинолордо жана телесериалдарда ролдорду аткара баштадым. Көп өтпөй биринчи маанилүү ролумду аткардым. Гала кечинде салонго барганымда толкунданып өзүмдү жоготуп кое жаздадым. Атым чоң ариптер менен жазылыптыр. Эл абдан көп келиптир. Журналисттер да бар эле. Бала кезимде кыялданган нерселерим чындыкка айланды. Кыялдануунун күчү кандай ийгиликке жеткирерин менчелик жакшы билген эч ким жок. Кыялы орундалды. Бир канча жыл мурун Сымарри аттуу бир аптекар менен тааныштым. Чоң сет аптекалардын даар-дармек кампасында иштечү. Бир күнү мен рецебимди көргөзгөндө сүйлөшүп калдык. Жумушумду жакшы көрөсүңбү деп сурадым. Жаман эмес деди. Айлык, анан кошумча сыйлык алам. Тапканым жаман эмес. Компаниянын киреше бөлүшүү программасы жакшы. Баары ойдогудай болсо эртерээк пенсияга чыгып жыргайым. Бир аз унчукпай турдум. Андан кийин сурадым. Бала чакта аптекар болууну чечкенде да ушундай ойдо элең? Жүзүндө бир аз кыйналгандай түрү байкалып турду. Эме жок деди. Андай ой жок болчу. Дайыма өзүмдү фармацевтикалык компаниям болот деп ойлочумун. Көчөдө баратканда эл мага салам берип, атымды атап кайрылышса деп самачумун. Мен дагы аптекар болгонум үчүн алардын аттарын билмекмин. Бул сизге кызыктай болушу мүмкүн. Бирок түн жарымында балдарды ооруган үчүн ата-энелер мени издесе деп кыялданчумун. Кийимимдин үстүнөн чапанымды желбегей жамына коюп, аларга керектүү дарыларды алып берүү үчүн чуркайым деп элестетчүмүн. Чоң дүкөндүн арткы тарабында бир үстөлдө олтуруу ишке эч окшошпойт Окшошпойт дедим, бирок эмне үчүн кыялданган нерсеңдин артынан түшпөдүң? Ошондо бактылуу иштерман болот элең да. Акыл өндүрүшүң кеңейет. Бул жерден чык, өзүңдүн фармацевтикалык компанияңды ач. Кантип деп башын чайкап. Көп акча керек. Өзүм айлык менен жашаган кишимин. Ага таң калыштуу бир чындык айттым. Туура экенине ишенген нерсеңди чындыкка айландыра аласың дедим. Түпкү туюмуңдун себепчи күчү жөнүндө айтып бердим. Ал түпкү туюмун так белгилүү бир пикирлерге ынандыруу аркылуу кыялды ишке ашырарын тез эле түшүндү. Өзүнүн менчик аптекасында турганын кыялдана баштады. Акыл эсинде дарылардын ширелерин иретке келтирип, рецепттерди карап, ошол эле кезде кошуналарын, досторуна, тууган кардарларын күтө баштады.
көз алдында чоң банк эсеби дагы элестете баштады. Акыл эсинде ошол кыялданган аптекасында иштеп жүрдү. Мыкты актер сыяктуу өзүнүн ролун аткарып жатты. Кандай болгонумду ойлосом, ошондой болом деп чечти. Аптекага ээ болгонун элестетип, буга чын жүрөктөн ишенип, ошого жараша иш кылып жашап иштеп жүрдү. Бир канча жылдан кийин Мари ага бир кат жазып, экөөбүздүн сүйлөшүүбүздөн бери жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болгондугун түшүндүрдү. Ал иштеген аптекалар тармагы соодага жаңы киришкен бир атаандашынан жеңилиптир. Мари бир да дары фирмасынын өкүлү катары иштей баштаптыр. Бир канча району бар чоң облус анын карамагында эле. Бир күнү жумуш боюнча батыш тараптагы кичинекей айылга барыптыр. Бул айылда бир эле аптека бар болчу. Мари андан мурун эч барбаган бул айылга бараары менен ал жерди тааныганын сезиптир. Кыялында элестеткен аптека болчу бул жер. Таң калып аптеканын улгайып калган ээсине бул кызыктуу туш келүү жөнүндө айтып бериптир. Аптеканын ээси болсо ага пенсияга чыгууга даяр экенин, бирок 3 муундан бери үй бүлөсүнө таандык аптекасын чоң компанияга саткысы келип жатканын айтыптыр. Бир аз сүйлөшкөндөн кийин аптекар ага жеңилдиктерди түзүп берерин айтыптыр. Аптеканын наркын киреше тапканына жараша бөлүп төлөтүп алууга макул экендигин билдириптир. Ошентип, бул жаш келин үй бүлөсүн баягы айылга көчүрүп келип, көп өтпөй дүкөнгө барып келгенде аралыктагы чоң, бирок эски бир үйдү сатып алууга дагы жетишиптир. Азыр болсо эртең менен жумушка баратканда жанынан өткөндүн баары ага салам берип, атын атап кайрылышат экен. Аптекар болгондуктан баары таанып калышыптыр. Шүгүрчүлүккө толукшуган жүрөк берекеге да жакын болот. Мына бул сөздү көп кайталап соодаңызды жакшы жүргүзсөңүз болот. Соодам күн өткөн сайын күргүчтөп баратат. Алдыга жылып, өнүгүп, күн сайын бай болуп баратам. Жакшыраак жумуш деле жок. Кризис болуп жатат деген сыяктуу наалыган адаттан баш тартыңыз. Мен каалабаймын деген келжиректи дагы токтотуңуз. Мындай сөздөр жоготууларды гана арттырат. Жолу катуу киши кантип ийгиликке жетти? 16 жашындагы Тодд мага мындай деген болчу. Баардык иштерден жолдуу болбой жүрдүм. Эмне үчүн мындай экенин деле биле албадым. Балким келесоо болсом керек. Балким мектептен кууп жиберишкенге чейин өзүм кетип калсам жакшы болмок. Сүйлөгөн сайын Тоддун негизги кемчилиги мамилеси болгонун байкадым. Сабактарга кызыкпайт, мугалимдерге жана кээ бир досторуна ачууланат экен. Ага сабактарын жакшы окуу үчүн түпкү туюмунун күчүн кантип колдоно алаарын үйрөттүм. Бир күндө бир канча ирет өзгөчө кечинде уктаардан мурун жана эртең менен ойгонгондон кийин дароо кээ бир чындыктарды өзүнө өзү бекемдеп айта баштады. Буга чейин айтылгандай, бул убакыттар түпкү туюмду ынандыруу үчүн эң ылайыктуу. Ал мындай деди: түпкү туюм акыл эсимдин кампасы болгонун байкап турам. Окуган жана мугалимдеримден уккан баардык нерсени сактайт. Мен колдоно билсем, керемет акыл эсим бар. Түпкү туюмдун эбегейсиз күчү, жазуу түрүндөгү жана ооз-2 сынактарда билишим керек болгон баардык нерсени мага сунуштап жатат. Мугалимдериме жана досторума сүйүү жана жакшы ниет менен мамиле кылам. Алар үчүн ийгилик жана жакшылыктарды тилейм. Тодд азыр эч билбеген бир эркиндиктин даамын татып жатат. Дайыма жакшы баалат. Сабактарындагы ийгиликтеринен улам мугалимдер жана ата-энеси куттуктап жатканын ички дүйнөсүндө сезет. Лидерлер ийгиликтүү колдонгон кеңири тараган ыкма. Көрүнүктүү көптөгөн жетекчилер бир күндө бир канча жолу ийгиликке жетерин ишенгенге чейин унчукпай ийгилик терминин колдонушкан. Алар ийгиликке жетүү ою ийгиликке керектүү бардык элементтерди камтыганын билишет. Ушул сыяктуу эле силер дагы ийгилик деген сөздү ишенүү менен өзүңөр кайталап айта баштасаңар болот. Түпкү туюмуңар муну силердин чындыгыңар катары кабыл алат. Мына ошондо силердин ийгиликтүү болууга мажбурлайт. Сиз өзүңүздүн субъективдүү ишенимдериңизди жана каалоолоруңузду билдирүүгө кыйналасыз. Ийгилик сиз үчүн эмнени билдирет? Албетте, үй бүлөдө жана башка байланыштарда ийгиликтүү болгуңуз келет. Кесип катары жакшы көргөн ишиңизде өзүңүздү көрсөткүңүз келет. Жакшы үйгө, бактылуу жашоо үчүн керектүү бардык акча каражатына ээ болгуңуз келет. Түпкү туюмуңуздун күчтөрү менен байланышта ийгиликтүү болгуңуз келет. Сиз дагы ишкер чөйрөдөгү бир жетекчисиз. Себеби жашоо ишин аткарып жатасыз. Өзүңүз каалаган нерсени, каалаганыңызды жана самаган нерселерге ээ болгонуңузду кыялданып, ийгиликтүү жетекчи болуңуз.
кыялданууну үйрөнүңүз, ийгиликтүү абалдын чындыгын психологиялык жактан жашаңыз. Муну адатка айландырыңыз. Күн сайын кечинде өзүңүздү ийгиликтүү жана канааттангандай сезип уктаңыз. Акырын ийгиликтүү болуу пикирин түпкү туюңузга сиңире алсаңыз, ийгиликке сөзсүз жетесиз. Ийгиликтүү болуу үчүн төрөлгөнүңүзгө ишениңиз. Мына ошондо кереметтер жүзөгө ашат. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, ийгилик ийгиликтүү жашоо. Жан дүйнөңүз тынч, бактылуу, рахаттуу болгонуңузда жана өзүңүз жакшы көргөн нерсени жасаганыңызда ийгиликтүү болосуз. Экинчи, жакшы көрүп жасаган нерсеңизди табыңыз, андан кийин ошону иштеңиз. Эгер өзүңүздү кантип түшүндүрүүнү билбесеңиз, сизге жол көрсөтүүсүн каалаңыз. Үчүнчү, тандаган тармагыңызда адистешиңиз жана бул тармакта баарынан көп маалыматка ээ болууга аракет кылыңыз. Төртүнчү, ийгиликтүү кишилер өзүмчүл болушпайт. Алардын эң чоң каалоолору адамзатка жакшылык кылуу. Бешинчи, психологиялык жактан бейпилдик болбосо чыныгы ийгилик да болбойт. Алтынчы, ийгиликтүү киши өтө чоң психологиялык жана рухий түшүнүккө ээ. Жетинчи, сезим менен бүтүндөшкөн ой объективдүү бир ишенимге айланат да, эмнеге ишенсеңиз ошол болот. Сегизинчи, ишиңизде бийик деңгээлге көтөрүлүүнү кааласаңыз, сизге жумуш берген кишинин же жакшы көргөн жакыныңыздын мындай бийик деңгээлиңизди көрүп куттуктап кубанганын кыялданыңыз. Бул көрүнүш жандуу жана чын болсун. Жаңырган үндү угуңуз, мимикаларды көрүңүз, чындыкты сезиңиз. Муну тез аткара бериңиз. Акыл эзиңизди дайыма ушуну менен алек кылыңыз. Акырында тилектериңиздин жүзөгө ашканын көрүп, рахатка балкыйсыз. Тогузунчу, түпкү туюңуз бул сиздин акыл эсиңиздин кампасы. Эң сонун акыл эс үчүн тез мына муну кайталаңыз. Кудурети чексиз заттын акылмандыгы ар дайым бардык жерде билишим керек болгон нерсемди мага сунуп турат. 10. Ийгиликтүү болуу ниети ийгиликтин бардык элементтерин өзүнө камтыйт. Ийгилик деген сөзгө чын дилден ишенип, тез кайталаңыз. Ошондо түпкү туюңуз сиздин ийгиликтүү болууга түртөт. Адамдардын каатчылыктан чыгууда кыйналганын жана эч качан жетиштүү акчага ээ боло албагандыгынын себептеринин бири акчаны сынга алып жамандаганы. Сиз сынга алып жамандаган нерселер сизден тез эле алыстап кетет.